Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Жалал Абаддагы тойканалар бүгүндөн тарта белгисиз мөөнөткө ишмердүүлүгүн токтотту. Мындай чечим Жалал Абад шаардык ыкчам штабтын жыйынында кабыл алынганын облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда тойканалардын иши токтогону менен коомдук тамактануучу жайлар орундуктарын 50% кыскартуу менен таңкы саат 8:00дон кечки саат 22:00го чейин иштейт. Бүгүн 1-июлда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалынын имаратында эпидемиологиялык чектөөлөргө байланыштуу кызматкерлер бир нече багытка бөлүнүштү. Алар эл көп топтолгон жайларды, ири соода борборлорду, базарларды, парктарды, коомдук тамактануучу жайларды текшерип, санитардык нормалардын сакталышын көзөмөлдөшөт деп айтылат маалыматта. Ал эми түнкүсүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте кафе-ресторандарга, тойканаларга, түнкү оюн зоо клубтарына рейдтер уюштурулат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги аралыктан иштөө режимин эмгек кодексине киргизүүнү демилгеледи. Аталган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтына коомдук талкууга коюлган. Анда азыркы кырдаалга байланыштуу ар кандай категориядагы кызматкерлердин үйдөн иштешин жөнгө салуу зарылдыгы келип чыкканы белгиленет. Ошондой эле учурда өлкөнүн бардык тармагында санариптик трансформация өнүгүп жатканы эске алынган. Мыйзамдардын көпчүлүк бөлүгү заманбап тенденцияларга жана процесстерге карата өркүндөтүлүп жатат. Мындан улам аралыктан иштеген жумушчуларды эмгек мыйзамдарына жана максатка ылайык кароо зарыл деп эсептейбиз. Бул мыйзам кабыл алынса, кызматкер үйүндө отуруп иштөөгө юридикалык мүмкүнчүлүк пайда болот деп жазылган долбоордо. Чүй облусунун Москва райондук администрациясынын башчысынын орун басары, мурда Сокулук айыл аймагынын башчысынын орун басары болуп иштеп турганда кызматтык жасалмалуулук фактысы үчүн кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматта айтылгандай, аталган кызматкер банктардын биринен ири өлчөмдө насыя алуу үчүн Кыргызстандын РА аттуу жаранына жасалма маалымкат берип, каттоо журналына АД аттуу башка жаранга берилди деп каттап койгон. Анда ага 770 чочкосу, 100 ою, 22 букасы жана 200 баш майда жандыгы бар деген жалган маалымат жазып койгон. Жогоруда көрсөтүлгөн материалдар жазы кодексинин 329-беренесинин 1-бөлүмү кызматтык жасалмачылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. УКМКнын карамагында иликтенип жаткан кылмыш ишин кыскартуу убадасы менен жарандардан $65.000 акча алган деп шектелген 2 киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү кабарлады. Маалыматта айтылгандай, алар өздөрүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин жакыны катары тааныштырган. Шылуундар ишти кыскартып, камактагы кишини бошотууну убада кылышкан деп айтылат милициянын маалыматында. Бул факт жазы кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча өндүрүшкө алынып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Октябрь райондук сотунун чечими менен кармалгандар номер 1 тергөө камагына 2 айга камакка алынды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелде Момбеков бүгүн аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты ырастап, сурак Кумтөр ишине байланыштуу болушу мүмкүн деди ал. Мага кечээ чакыруу келип түштү. Анда кайсы иш боюнча сурай турганы тууралуу маалымдалган эмес. Менимче Кумтөр ишине байланыштуу окшойт. Анткени буга чейин бул иш боюнча атайын кызматка сурак бергем. Ал эми өткөн жылдын октябрындагы окуялар боюнча ички иштер министрлигине сурак бергем деди ал. Рыскелде Момбеков Кумтөр ишине байланыштуу 1 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берген. Ал Кумтөр алтын кенин текшерүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү. Комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин талкуусуна коюлганда депутат өзгөчө пикир менен чыккан. Коопсуз шаар долбоорунун 2 баскычын ишке ашыруучу кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd компаниясы менен келишим 2022 жылдын 10 мартына чейин узартылды. Бул маалыматты санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Асель Кененбаева билдирди. Анын айтуусунда макулдашуу коронавирус пандемиясына байланыштуу соода өнөр жай палатасынын сертификатынын негизинде узартылды. Коопсуз шаар долбоорунун 2 баскычын ишке ашыруу боюнча макулдашуунун мөөнөтү 268 күнгө. Тагыраак айтканда 2022 жылдын 10 мартына чейин узартылды. Кененбаеванын маалыматына караганда, долбоор коронавирус пандемиясына байланыштуу мөөнөтүндө ишке ашырылбай калганын атайын түзүлгөн комиссия ырастаган. 2019 жылы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жарыяланган сынакта кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd жеңүүчү деп табылган. Компания долбоорду ишке ашыруу үчүн 2 миллиард 654 миллион 558 миң 940 сом сунуштаган.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүү үчүн даяр болгон бюллетендерди жер-жерлерге жөнөттү. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Учкун басмаканасында чыгарылган бюллетендерди бүгүн 1-июлда шайлоо комиссиясы кабыл алды. Кайталап шайлоо өткөрүү үчүн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына 425.532, Ош шаарына 148.370, ал эми Токмок шаарына 37.169 бюллетен жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин БШК 11-апрелде өткөн Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Ага массалык мыйзам бузуулар себеп болгон. Кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата оор инженердик техника тапшырылды. Алар Азия өнүктүрүү банкынын суу ресурстарын жаратылыштын өзгөрүшүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун алкагында алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алгачкы жолу мындай көп сандагы оор инженердик техника менен камсыздалды. Бул техника өзгөчө кырдаалдар министрликтин материалдык техникалык базасын жаңы тепкичке көтөрүүгө, иштин сапатын жана эффективдүүлүгүн жакшыртууга чоң салым кошот. Техникалар өлкө аймагында өзгөчө кырдаалдар министрликтин башкармалыктарына таратылып, өзгөчө кырдаалдардын табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алууга колдонулат деп айтылат маалыматта. Аталган техниканы Азия өнүктүрүү банкы гранттык негизде алып берген. Түркияда 1-июлдан баштап коронавируска байланышкан чектөөлөр толук алынды. Буга чейин 22:00 таңкы саат 5:00 чейин жана жекшемби күндөрү өлкө боюнча коменданттык саат эрежеси алынып, кафе-ресторандар, тойканалар жана кинотеатрлар толук ишке киришти. Ошол эле учурда өлкөдө беткап эрежеси тыкыр сакталары эскертилди. Расмий Анкара болсо өлкөгө келе турган туристтерге 4 шарттын бири аткарылышы керек экенин эскертет. 14 күн мурун коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнү, 6 ай мурун вирусту жугузуу айыкканы тууралуу маалым-кат, 72 саат мурда чыгарылган жана вирус жок деген ПЧР тестинин жыйынтыгы же акыркы 48 саатка ылайыктуу антиген тестинин терс натыйжасы болушу керек. Мындан тышкары түрк бийлиги өлкөгө кирген айрым туристтерден аэропортто кайрадан тест алышы мүмкүн экенин эскертет. Түркияда 1-июлга карата маалымат боюнча 15 миллиондон ашык жаран вакцинанын экинчи дозасын алган. Учурда өлкөдө ооруга каршы вакцина 18 жаштан улууларга сайылууда.